Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери чек арада жайгашкан Аксай айылында таза суу маселеси курч бойдон калууда. Жергиликтүү тургундар дарыядан насос аркылуу суу чыгарышып, тиричилигине пайдаланышат. Тагыраагы суу топтолуучу жай даярдап, топтолгон сууну ичишет. Мындан сырткары ушул эле сууну мал жандыктарына жана эгинине да пайдаланышат. Себеби дарыядан чыккан суу бир айда бир жолу берилип, кайрадан суу келгенче эптеп жеткирүүгө аргасыз. Сууга суу деген биз насос менен айдайбыз. Бир айда бир жолу суу ичет. Огородторго. Ошонун негизинен мына өзүңөр көрүп тургандай мынантип айыл тургундары өздөрүнүн каражатыга кичине суу сактагач куруп алгандар. 50 миң, 60 миң сом кетип атат буларгадан, 30 куб, 35 куб суу батат. Ошону менен малын дагы суугарат. Өздөрү да суу ичет. Анан кичине огородторго помидор эккен болсо ошолорду да ичет. Биз берге көчүп келгенибизге 25 жыл болду. Мана ушул мотордон суу чыгып, дарыядан гана суу тартканда малыбыз өзүбүз ичебиз. Анан баягы кудукту толтуруп алабыз. Кудугубуз кайра бир айда суу чыккыча курттап кетет. Балдарыбыз иче оор болот. Ошону менен суу маселеси бизге абдан кыйын. Мындай суу топтоочу жайды курууга да 50-60 миң сом акча каражаты керектелет экен. Чамасы жетпеген тургундар Тажикстандын айылынан ташып ичишет. Кээ бир учурда кошуна өлкөнүн жарандары сууга келген кыз келиндерге тийишип келишпестиктер да чыккан дешет. Анын айынан айыл тургундары түн ичинде суу ташууга аргасыз болушкан. Бул жердеги тургундардын бардыгы эле ошол окуяларга бардыгы эле жолукканбыз. Балдарыбыз менен сууга барсак челектерибизди тээп, ыргытып берип, түндөлөрү караңгыларда барып суу ташчубуз. Ошондой кыйынчылыктарды бардыгыбыз тартканбыз. Аксай айылынын тургундарын таза суу менен камсыз кылууга 2014-жылы 14 миллион сомдук долбоор өткөрүлгөн. Тендерден уткан Үсөноман ишканасы 2015 жылдын күз айларына чейин бүткөрүүнү убадалаган. Бирок бөлүнгөн каражаттын жарымына жетпеген бөлүгү каржыланып, токтоп калыптыр. Биздин мамлекет ушундай чек ара жерлерге көңүл бөлбөйт эле да, вообще көңүл бөлгөн эмес. Ана кече мына 13-жылы ошо баягы Республика партиясынын колдоосу менен өтүп кетти эле. Бирок алдагы эми аксап, мынантип жарым жолдо калып атабыз да. Бизде деле ошо мен өзүм жогорку билимдүү адаммын. Ошо айылдын тургуну болом. Мен деле сүйүнүп кеттим эле. Азыр мен деле ишенбей атам да. Мамлекет тарабынан акча каражаты бөлүнбөй калганынан Аксай айылынын тургундары таза суусуз калышса, Үсөноман ишканасынын кызматкери Матисан Адыров карызга батып отурат. Анткени бул ишканага жергиликтүү тургундар тартылып, 12 адам жумуш менен камсыз болушкан. Таза сууну алып келүү үчүн керектүү техникалар жана күйүүчү майлар Аксай айылынын тургундарынан насыяга алынган. Үсөноман ошодо мен азыр прораб болуп жумушта иштеп атам. Ошо директор менен экөөбүз макулдашып туруп, жергиликтүү айылда акча калсын. Ушу бизнесмендерди колдойлу. Ушулардан турбасын алдык, тракторун ушул жерден насыяга сүйлөшүп иштеттик, жумушчуларды иштеттик, ГСМди алдык, биз баягы заправщиктерден. Эми акыры күнү келип туруп, мен калып атам да мына жердечи. Түнү күнү мага звонок. Матис акчаны бер. 2015 жылдын октябрь айынан тарта акча каражатынын бөлүнбөй калгандыгы боюнча Баткен облустук курулуш башкармалыгынан жооп ала алган жокпуз. Анткени жооптуу кызматкерлер иш сапарда жүрүшкөнүн жүйө келтирди. Кандай болгон күндө да чек ара макамы бар Аксай айылы бул жылы да таза суусуз күн кечирүүгө аргасыз. Нургазы Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.